Өлкөбүздө эне тилибизге толук кандуу кам көрүлбөй жатканда чейри кылым чет өлкөдө жашаган мигранттардын балдары кыргыз тилин билишеби? Бул суроо мекендештерибиздин эң орчундуу көйгөйлөрүнүн бири. Анткени азыр дээрлик кыргызча сүйлөгөн балдарыбыз жок дешет. Эртеңки күндөгү орусташып кеттүү коркунучу турат алдыбызда. Себеби көпчүлүк балдарыбыз ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңоюп, анан ушул жерде эртеден кечке чейин садикте, ата-энелер жумушта. Андан келип садиктен чоңойгондон кийин эле мектепте орусча калыптанып, орусча тарбияланып, анан кандайдыр бир кыргызча сүйлөгөн балдар жок. Ал эми өлкөдө мигранттардын эне тилин окуп үйрөнүшү үчүн 2014-2020 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн улуттук программасына ылайык мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан жыл сайын бир катар кыргыз тилиндеги китептер жарык көрөт. Алар республикабыздан тышкары өлкө сыртындагы мекендештерибизге да таратылууда. Бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 2000ден ашуун китеп чет жердеги мигранттарга тартууланган. Мындан тышкары өзүңүз жакшы билесиз, биздин кыргыз тил коому бар. Анын жетекчиси Райымжан Курбанов Россиянын бир нече чөркөмдөрүндө болуп келди. Ошол баруу мезгилинде биз алар аркылуу бир нече китептерди кыргыз диаспораларынын борборлоруна жеткирүүгө жетиштик. Мындан тышкары албетте бөтөн жерде жүргөн мекенчил жаштарыбыз абдан көп. Алардын айрымдарын ошо өзүбүздүн ардак грамотабыз менен, төшбелгилер менен сыйлоого жетиштик. Максат ошол жерде иштеп жаткан жарандарыбыздын балдарынын өзлөрүнүн эне тилине болгон мамилесин субутпоо, өзлөрүнүн эне тилине болгон сүйүүсүн өркүндөтүүгө мүмкүндүк берүү, өзүнүн эне тилинде китеп окуганга, сабактын үлгүлөрүн пайдаланганга мүмкүндүк түзөтүүгө аракет кылып келатабыз. Мындай баалуу китептер өзгөчө мигрант ата-энелерди кубантууда. Ага кошумча бүгүндөн кечикпей англис, араб, корей, кытай сыяктуу чет тилдерин окуткандай эле мигранттар да жашаган жерлеринде кыргыз тилин окутуу курстарын уюштуруу зарыл дейт Иркутскдеги мээримдүү энелер коомунун төрайымы Ырыспү Каратаева. Атабыз биз кытай тилине, англис тилине, корей тилин үйрөнгөнгө, тил билсин, үйрөсүн деп частный жанагындай курстарга жөнөтүп атабыз, акчаларыбызды төлөп. Ошол эле сыяктуу кылып биз частный кылып эле курстарды ачып эле. Балдарыбыз эне тилин унутпай, улуттук баалуу салттарыбызды билүүсү зарыл. Ал үчүн мигранттардын мекенчил сезимин козгон иш-чараларды колго алуу, чет өлкөдөгү жаштарды улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо өңдүү үрп-адаттарыбызга ылайык этнопедагогиканын негизинде тарбиялоо биздин энелик милдетибиз дешет аталган коомдун айымдары. Калия Карыбекова, Үсүн Камчыбеков, Толгонай Турсунбай кызы, Билим жаңылыктары.